Let's
жаштарга үлгү болsun деп жасаган ишибиz жаштарга үлгү болsun деп Кыргыздын улуттук буюм тайымдарын жасоону жаштарга үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Мына бүгүн Анаркүл боз үйдүн ууктарынын тизгичин согуп атып, калган боз үйдүн жабдууларынын баардыгы согулуп бүттү. Бул негизинен туурдукка байлана турган туурдук боо болуп эсептелет. Мындайлардан бир нечеси согулуп, азыр ушул буйруса же эмени уук боону согуп бүтсө, бул тизгичти согуп бүтө турган болсо, эмени бүткөн болуп эсептелебиз да. Биз бир үйдүн боосун согуп бүткөн болуп эсептелебиз. Негизги биздин жамааттын негизги максаты ушул кыргыздын улуттук буюм тайымдарын жасаганды үйрөтүү менен бул окшогон мына жаш келиндерге үйрөтүп атабыз. Жалаң эле биз өзүбүз эле жасап, өзүбүз менен өзүбүз аракеттенбейбиз. Бизге үйрөнө турган Жайнаш бар, Зина бар, Дамира бар келип үйрөнүп аткан. Анан башка дагы бош келиндерге ушул мына өрмөк унтулуп бараткан өнөр, илгертен келаткан эң байыркы өнөрлөрдүн бири болуп эсептелет. Ушул унутулуп калбасын деп мына өрмөктү сокконубузда биз былтыркы жылда улуттук аялдар форумуна дагы бир кыйла ушул өрмөктүн түрлөрүн алып барып өткөрүп келгенбиз. Анан мына быйылкы жылда дагы керек болсо дагы согобуз. Мындан башка дагы азыр бир боз үйдүн боосу согуп бүтүрүп атат. Бүтүрүү менен бирге көп нерселерге, көп адамдарга өрмөктүн кантип согуш керек, аны кандай кылып жасаш керек, ошонун жолдорунун баардыгын үйрөтөбүз. Биздин негизги максатыбыз эле ушу жаштарга үлгү болуу, жаштарга үйрөтүү, ошол эң негизги максатыбыз. Мына азыркы күндө бир кыйла нерселерди жасап койдук. Анан кийинкилерин дагы эгерде заказ бере турган болсо, ушул ак элечек апалар чогулуп алып жасай беребиз. Кыргыздын кол өнөрчүлүгүндө жалаң эле өрмөктөн башка дагы курак, чий чирмо, чий согуу деген өнөрлөр бар. Мына ушулар дагы мына окшогон панолорду жасап атышат биздин ак элечек апалар. Мына мындай төшөктүн түрдүү курактарды курашат. Аккууну тиктештирип курайт. Булардын баардыгы курак илгертен келаткан өнөр. Бу дагы илгертен кыргыздар айткан курак кураган куралат, тор түйгөн тозот деп. Анын сыңарында курактын баарын курап, кыздарыбыз үйлөрүн толтуруп, жүктү толтуруп төшөктөрдү курап атышат. Анан чий өнөрү, азыр чий согуу өнөрү ушу жок болуп бараткандай сезилет. Азырынча биз чий согуп атабыз. Кадимки эле чийди жөнөкөй эле азырынча эме мындай чырмалган чий эмес, жөнөкөй турмуш тиричиликке керектүү болгон чийди согуп атабыз. Аны дагы көрсөңүздөр болот.